Бул аймак Ош облусунун Араван районуна караштуу Кеңсай массиви. Жаңы конуштун жашоочулары 21-кылымда свет жок отурганын айтып даттанышууда. Мындан сырткары таза суу, жол жана коомдук транспорт маселесин көтөрүштү. Айрыкча окуучулар жол азабын тартып жатканына кейип турушат. Свет жок болуп атат. Анан жолду карап берсе, жол дегенибиз, жол мына центральный жолго эми Кудайга шүгүр, мына машиналар менен жан чачын жааганда мындай кирип чыга албайт да. Анан бала чакабыз окууга барышат. Мисалы үчүн машина менен таштайт балдарды. Таңама саат 6:30-7-де караңгыда чыгып кетишет. Кеч кайра кайтышат. Ошол жагын карап берсе жакшы эле. Анан дагы суу маселеси да өтө эме болуп атат да бизге. Суу кыйын болуп атат. Ал светти коюп берсе жакшы эле. Жакында эле бул жактары мына көрүнүп турат. Столболор тартылып келди. Мына мэрия тараптан коюлуп келди. Ошол столболорду сураштырсак, ушерге чейин тартылды, анан свет жакында болот деди эле, күтсөк ал дагы жок да. Өзүбүз колдон келишинче ушу эл чогулуп, жыгачтарды эптеп тургузуп свет тартканбыз. Эптеп жашап келип атабыз. Күн өткөрүп атабыз. Кудайга шүгүр, албайбыз. Бирок бизге ушу маселе ушу жаан болгондо, ушу айрыкса кыш убагында ылдыйган мектепке балдары түшкөндө өтө кыйналат экен. Же маршруттук каттам жок. Мына жолдо жүрөбүз десек лайы чыгып, машинабыз же чыга албайт экен, батып калат экен, мектепке да бара албай калат экенбиз. Эми бул жерде светти бизден мурда келгенде таяктын башыга байлап алып келген экен. Азыркы заманда эми болуп атты. Негизи келип эми азыр биз мына жаңы конушка келгенден кийин бул жерге шагыл төгүш керек экен жолго. Анан суу жок. Суу чыгарып берсе бизге мына канал алып келип берди, кыйын азыр заманда. Буровой кылып эле бала жерден чыгарып берсе сууду. Элдер жерде ташып иштеп атат, эшик алдыга бир киши bir neseler deyip zeytede de pomidor, samidor деген bir neselerde. Ekicide bana pap işlebeydi ekan, şu pap işletip berse. Karı kartanglar var, davliyene soruksanlar var, ülköl alıp durattık. Айыл өкмөткө барсак, даже элементарный эле сууну айттык биз өткөндө. Бизге бир водовоз берип коюңуздар. Бизге ушу 2-3 жерге төп берсин десек, сиздер бизге карабайсыздар, биз аны чече албайбыз деп койду. Ушу водовоз деген айылга чечип атышат. А бир жакка бул жакка деле бирөөнү коюп койсо болмок, ошону кое албайбыз дешти. Чогулгандар президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден көмөк күтүп турушат. Буга чейин айыл район облус башчыларына кайрылып, ушул күнгө чейин майнап чыккан эмес. Жарыктык деген буларда жок, суу жок, жол маселеси дагы өтө кооптуу. Балдар эртең менен таң атпай саат 6-да чыгып, мына азыр биринчи смена саат 8-де башталат го. Ошон үчүн эртең менен 6-да туруп кетишке мажбур экен. Ар бир ата-эне балдарын эртең менен мектепке жеткизип, кайра алып келип, бул Кеңсай массивинде негизи түлкү жана чөө, ит, чоң иттер даже машиналарды кубалап жүрөт. Балдарыбыз дагы кооптуу да, азырчы балдар ар бир балага да кооптуу болуп турат. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, биз сизге кайрылуубуздун себеби ушул элдин көйгөйүн чечип, бизге хотя бы бир трансформатор коюп, столбаларды улап, элге светти жеткизип, жарыктыкты жеткизип берсин, анан сууну эптеп турабыз. Кудай кааласа кудук менен эптейбиз да. Жолду оңдоп берсин. Анан балдарыбыз үчүн ошол маршрутканы Гүлбар айылынан каналга чейин келет экен. Ошо каналдан бер жарык, хотя ФАПка чейин каттай турган кылып берсе, балдарыбыз да коркпой мектепке жөнөтүп, мектептен келеткенде да коркпой отурат элек. Мына Садыр Нуркожоев кайтат элем, Ташиев кайтат элем. Бизге жардам берсин. Бизге ушу светке, сууга, шагалга неме кылып берсе болду. Биздин неме жашабайбыз, албайбыз. Жашаганыбызга шүгүр дейбиз ушул жерге. Жакшы, мына абасы таза, элибиз бардыгы ар жерде кыйналып келип жашаган адамдар ушулар. Башка жактарда үйлөрү жок, булардын жашайлы барып кышта жашап турайлык десек. Тургундар Кеңсай массивине 2011-жылдан тарта көчүп келип башташкан. Бүгүнкү күндө 50ден ашык үй бүлө туруктуу ушул жерде жашашат. Учурда жашоочулар өз алдынча электр зымдарын тартып келип пайдаланышууда. Айрымдары генератор колдонот. Арасында жарыгы жок отурушкандар да бар. Араван электр тармактар ишканасы жергиликтүү бийлик тарабынан эч кандай башкы план түзүлбөгөндүктөн Кеңсай массивинде жумуш баштай албай турганын билдирди. Мынау либо эле жаңы чектерди, жаңы конуштарды трансформация кылып генплан түзүлгөндөн кийин инфраструктурасын түзүп бериш, ошол электр энергияны, сууну жана башка коммуналдык кызматтардын баарын жеткизип бериш, ошол жергиликтүү бюджеттин эсебинен каралыш керек деген мыйзамдын негизинде биз азыр бул жерге эч кандай иш жүргүзө албайбыз да. Бирок ошого карабай, мына өзүңүздөр жакшы билген Кеңсайдын Ош тарабында уже биздин министерство тарабынан
министрибиз өзү келип туруп жаңы көмөк жардам курулуп ал жерге ачылуу азем болду. Ошодон чыккан бир линиябыз келген, бул жакка чейин бир линиябыз келген. Эгерде элдер ушул жерде бизге ген планы түзүлүп bir конкретный bir проектisi болгондо, ошого биз дагы өзүбүздүн расчетубузду чыгарып, азыр бүгүнкү күндө эсептеп чыкмакпыз да. Кеңсай конушу массив болуп калып кеткен. Араван районуна же шаарга карашы белгисиз болуп турат. Кезинде бул боюнча атайын дирекция түзүлүп, конуштун инфраструктурасына акчада бөлүнгөнү боюнча маалыматтар кошумчаланды. Мунун алдында эле Кеңсай массивиндеги жер тилкелерин трансформациялоодо жемкорлукка барышкан деп шектелип, Араван районунда мамлекеттик кызматта иштеген мурдагы 5 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ушул күндө тергөө иштери уланууда. Кеңсай массиви боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Негизи азыр тергөө иштери жүрүп атат. Ошондуктан биз кандай аракеттерге барышыбыз керек деген майнеде мен бул жерге келип инсандар менен жергиликтүү тургундар менен мен жолугуп кеткенмин. Анан азыр эми мыйзамга карап сөзсүз түрдө жардам маселелерин чечебиз. Анан эми бизде сот процесс болуп тергөө эмне жыйынтык чыгарып берет. Же ошол мурунку дирекциянын балансында калтырып, ошол буга чейинки маселелер дирекция менен чечилеби, же болбосо Кеңсайдын Керметовдун балансына калтырып, соттун процесси кайсыл тармакка чечилип берилет, ошого карап жыйынтыгын аткарып берет. Бирок биз айтып атабыз, азыр могу жерде жергиликтүү тургундар основной 2,5 километр аралыкта мына үйлөр жыш жайгашыптыр да. Биз ошого демөөрчүлөр менен сүйлөшүп, мына грейдер салдып, шагалдарын мындай чечип берейин деген ойдо болуп атабыз да. Шаарлардын өнүктүрүү дирекциясы тарабынан ген план түзүлүп, Араван районунун аймагында 6877 участка бар экен. Анын арасынан 5941 архитектуралык документтер жасалып берилиптир. 4250 укук күбөлөндүрүүчү кызыл китептери адамдарга берилген экен. Азыр Кеңсай массивинде өз учурунда ошол мамлекет тарабынан инфраструктуралык нормаларды жакшыртуу боюнча акча каражаттар бөлүнүп берилип, бирок максатсыз багыты менен иштелип кеткендиги үчүн бул немелер токтолуп калган. Бул боюнча тергөө иштери жүрүп, азыркы учурда 2 кылмыш иши козголуп, Араван районундагы Кеңсай массиви боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен анан чыккандан кийин гана укук талаасына алып келиш мүмкүн бул нерселерди. Ал эми инфраструктураны жакшыртуу боюнча, шарттарды түзүү боюнча эми Араван районунда 6 айыл өкмөт болсо, 6 айыл өкмөттөн бир гана Юсупов айыл өкмөтүбүз дотациядан көлөмүнөн чыккан. Калган айыл өкмөттөрүбүз дотациялык көлөмүнөн чыккан эмес да, өзү толук каржылай албайт. Керметовдагы чыккан эмес. Белгилүү болгондой, Кеңсай массивинин шаарга караган аймагында мэр Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасы менен жашоого ылайыктуу бүт шарттар түзүлүп жатат. Алсак электр подстанция курулду, суга суу маселеси чечилген. Мектеп, бала бакча, көп кубаттуу ипотекалык үйдүн курулушу кызуу жүрүүдө. Ал эми Араван районуна караган тарабында мындай шарттардын бири дагы түзүлгөн эмес. Бейле кетсек, бул материал регион телеканалына Кеңсай массивинин тургундары тарабынан түшкөн арыздын негизинде тартылып даярдалды. Эгер сюжет боюнча кошумча тараптардын пикири болсо, биздин чыгармачыл топ эфир ажыратууга даяр. Асель Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, регион телеканалы, Ош.